Assalamu alaikum, урматтуу биздин Муз-ТVнын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр. Саламатсыздарбы туугандар? Бүгүн 20 ноябрь 2020 жыл Өзгөндүн Красный Маяк айылында сиздерге 3 атты тартып көргөзүп беребиз туугандар. Бул аттардын арасында улактын күчтүү аты дагы бар. Арасында мына өзүңүздөр көрүп турган бою бийик Абакандан келген Адмирал деген каймана аткай болгон мына жаш тай дагы чыгат туугандар. Бул тай азыр жашын, аттын төзүлүшүн, аттын болгонун мынакей тартып көргөзөлү. Аттын жоондугу өтө жоон экен. Эгерде ушундай темп менен 2 жыл бага турган болсок туугандар, бир күчтүү жоон атка айлана турган түрү бар. Мынакей өзүңүздөр көрүп турган сулуу келген. Жашы кандай эле бунун? Жашы 2 жашка толо элек. 2 жашка толо элекпи? Мынакей туугандар, 2 жашка толо элек. Породасы белгисиз экен да. Белгисиз да. Менимче туугандар будун Абакандан келген. 1 жыл мурун келген. Кулунда келиптир да. Мынакей туугандар, 1 жыл мурун Абакандан келген экен, кулунунда. Үйрөтүп койдук. Минилип уже үйрөтүлүп коюптур. Мынакей көкүрөктүн жоондугун караңыздар туугандар. Эки буттун аралыгын бир көрүп коелу. Жакында эле үйрөтүлүптүр да да. Жакында эле үйрөтүлүптүр. Бул жоон Адмиралдын баасы канча болду экен, Баасын $4500 деп атабыз. $4500. Мынакей туугандар. Көрүңүздөр атты, жанынан көрсөңүздөр бул кунан боло элек. 2 жашка чыга элек. Мындай тай деп айтып кое берсек дагы болчу да. Мына арка тарабын көрүңүздөр туугандар. Токтоп туруңар. Арт тарабын сиздерге тартып көргөзүп коеюн. Жакында эле үйрөтүлгөн Абакандан келген Адмиралдын баасы $4,500 деп бааланып тур туугандар, көрүңүздөр. Боюнун бийиктиги 1,65 см ушул калыпта жөн эле чыгат экен. Буну торпокулакка даярдап, жакшы тарбия берип, үйрөтүп койгон адам аттын келечеги алды да. Ат миллиондогон сомго татыктуу кылып тарбияласа боло турган ат экен достор. Ушундай торпокулакка үйрөтсө жакшы болот туугандар. Мынакей достор, бир бастырып койчу бул жака. Адмирал кайманатындагы. Адмирал деп неге коюлган десем, бул Адмиралды ошо колунунан алып келгенде эле ошол жакта эле Адмирал деп коюшкан экен кайманатын достор. Мынакей туугандар, Адмиралдын субак айлыгын көрүңүздөр. Жаш тай, бою чоң, бийик, сулуу келген кара, чум кара түстөгү тайдын баасы $4,500. Азыркы доллардын курсу 82 менен гана эсептегенде 400дөн ашат экен. 400 миңден ашат экен туугандар. Мынакей. Бул 1 номер болду. Тишин көрүп койгойлу бир, Тишин көрүп коелу. Сиздерге толук тартып көргөзөйүн. Колго дагы жоош. Колго жоошпу экен? Жоош кол. Так. Так. Тиш буз элек акча. Буз элек. Токто дагы бир жол. Азысы жок. Азысы жок. Маңдайын бир көрүп коелу. Балды. Рахмат. Мынакей туугандар, Адмиралга баа бериңиздер. Адмирал 1 номерге чыкты. Эми кийинки улактын көк атын тартып көргөзөлү. Анда туугандар биз менен чогуу болуп туруңуздар. Мынакей туугандар, 2 номердеги ушул көк атты тарталы. Бул көк ат дагы өтө чоң ат экен туугандар. Азыр бул көк ат боюнча дагы суроо узатабыз. Ээси минип жүргөн аттын ээси ушу өзүнүн аты экен. Азыр улагы кандай экен сурап коелу. Туган, бул аттын улагы барбы? Главный суроо. Гарантия. Гарантия бересиң. Торпок улак, така улак. Чабылып жүргөн ат, Жүргөн ат. Үйүрү дагы бар. Үйүрү дагы бар. Канча бээге коюлган бул ат? 7-8 бээге коюлуп жүргөн. 7-8 бээге коюлган. Аттын күлүктүгү кандай? Күлүктүгүн көргүлө. Күлүктүгүн көрөлү, жашынчы жашы. Жашы 5 асы. Жашы 5 асы. Мынакей достор. Аттын азыр күлүктүгүн бир көрөлү. Улагына жооп берип атат туугандар. Таза кара байыр жылкысы экен, кара байырдын чоң экен туугандар. Бою канча чыгат? Бою 1,70 чыгат. 1,70 чыгып калат, 68ге гарантия. 68ге уруу менен койгондо гарантия бересиң. Буту колу тазалыгы. Буту колу таптаза. Жооштугу. Жоош. Ден соолугу, жеп ичиши. Жакшы. Мынакей туугандар, баардык тарабын силерге сурап бердим. Азыр атты канча сом дейт экен, же долларга канча дейт экен азыр
сурап көрөлү. Биринчи аттын мынакей аттын кетишин көрүңүздөр. Аттын баа берип туугандар. Мынакей. Узата бер. Uzun. Күрөктүгү жакшы экен. Күрөктүгү жакшы, курсактуу. Палбан ат экен, мындайча айтканда достор. Азыр бул улагы бар, үйүрүнө гарантия. 11 бейге коюлган бул көк аттын баасы канча экенин бир сурап коелу. Мына кече болуп өткөн улакта жана мен тартып көргөздүм эле, ошол эле ушундай чоң аттар жүрдү. Баасын канча деп атасыңар? Olsun жақын 250 мың. Жакын 250 миң. Кеми болот, Кем var? Azam Мынакей туугандар, 250 миң сом кеми бар экен. Анда ушундай жакшы улагына гарантия ат алам дегендер биздин көрүүчүлөр, көрүңүздөр, атка маани берип көрүңүздөр. Азыр артка тарабын бир тартып көрөбүз коеюн, арт тарабын. Аттын жооштугу жоош, Жоош. Жашы 5 асый. 5 асый болгондо туугандар 8 жаш болуп калат экен. Жаш боюнча эсептегенде. Ушундай дайыма ордунан унтулуп турабы? Мингенде ушундай ойнойбу. Мингенде. Мингичекти жоош. Жоош. Мынакей достор, көрүңүздөр. Атка баа бериңиздер. Ат өзү негизи таги түбү каяктыкы? Ушу өзгөн өрөнүн. Өзгөн өрөөнүнүкү, Убагында сорун алган бекен? Сорундар, чоң сорундарды алган. Чоң сорундарды. Неге жетишкен? Машинага чейин бар. Машинага чейин барган. Торпок калган эмес. Тай. Нар жакта карат. Артка тарабында бир көзөмө туугандар. Арт тарабын көрдүңүздөр, атка маани берип көрдүңүздөр туугандар. Эгерде ат жаккан болсо, класс басып достор, бул видео менен бөлүшүңүздөр. Анда экинчи номерде атты тартып көргөздүк, кийинки атка өтөлөө достор. Анда кеттик. Мынакей достор, 3-чү номердеги ушул атты тартып көргөзөлү. Ордуна тура албай ойноктогон бул аттын жашы туугандар, жаңасы экен. Мынакей формасын караңыздар. Өзүнчө бир керемет ат экен достор. Бул Акжал, каймалат Акжал экен да? Акжал деген мындай көкүлдүү ат экен достор. Бойдун бийиктиги 1,65 см бою бар экен ушул тапта. Ат суугамы, суу элекпи? Суу элек. Суутуп баштадыңарбы? Суу минут азым аздан. Азыр жунтасыңар. Бунун пародасы кандай? Пародасы билбейм. Белгисизби? Мындай тумшугунан караганда бир башкача пародага окшоп турат туугандар. Өзүңүздөр дагы жазыңыздар. Өзү негизи ат жакшы ат экен. Жаңасы болгондо туугандар 4 жаш болуп калат. Бул атты чаап көрсө болобу болбойбу? Жок, азыр суу тута, жакшы суу элек бул. Жакшы суу элек. Жок, улагына бар. Улагына гарантия бар. Гарантия бар экен достор. Улагына гарантиясы бар. Бул атты мынакей. Баасы 220 миң сом кеми бар дейт. 220 миң сом достор. Ат жаккан болсо туугандар, алдыдагы номерлер 3 аттын эсин номери бир жерде турат. Ошол номерге биринчи, экинчи, үчүнчү номерде чыккан аттарды жакканын өзүңүзгө жакканын тандап алсаңыз болот. Мынакей 2 ат улакка гарантиясы менен чыкты. Жана 1,5 жаш, 2 жашка толо элек жоон кара калтатайды дагы тартып көргөздүк достор. Үчөө тең өзгөндүн Красный Маяк айылында турат аттар. Мынакей туугандар, улакка уже мал болуп калды. Улакка алып чаап даяр аттарды минсеңиздер болот. Бул жака бир бастырып койчу. 220 миң сом ошондо доллар менен эсептегенде туугандар, азыр 82ден алсак 2,5 миң ашып калат экен, 2,5 миң доллардан ашат экен. 2 миң, жок, одан ашат экен тууган. Мынакей туугандар, 220 миң сом сөзсүз түрдө кеми болот. Кемин кандай? Ат жеңил. Ат жеңилби? Жеп ичиши, буту колунун тазалыгы. Гарантия бересиңер. Бу турган ат такалап койдук, жакшынака кылып. Такага турушу жеңилби экен? Оңой эле турду. Айыбы барбы жокпу аттын? Айыбы жок. Жок. Айыбын суу ич керек эше. Суу ич керек экен, Азыр уже баштадыңар да сууту, Суу тутабыз, минут Минут атасыңар. Мынакей туугандар, аттын турушунда айыбы жок. Улакты ушундай тике көтөрүп ар дайым жүрөт экен. Бундай аттар өзү жүрөктүү болсо керек деп
ойлойм туугандар. Сиздер кандай ойлойсуздар, аны комментарийге жазып кетсеңиздер болот туугандар. Анда эмесе бүгүнкү 3 атты тартып көргөзүп берген бул Муз ТВ каналы болду. Менин атым Замир. Биздин каналга катталыңыздар туугандар. Бул аттар жаккан болсо класс басып, бул аттардын видеосу менен бөлүшө кетсеңиздер болот. Мынакей аттын турган турпаты ушул болду. Анда эмесе кийинки көргөзүүгө чейин көрүшкөнчө достор, сак саламатта калыңыздар.